Мектеп маданияты көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Каракулжа районуна караштуу Сайдрахман Калназаров атындагы орто мектеби. Аталган мектепте аткарылып жаткан алгы саамалыктар, окуучулардын окуудагы ийгиликтери, мугалимдердин жетишкендиктери, алардын көрсөтмөлүү сабактары деги эле мектептин жалпы турмушуна арналмакчы. Саламдашып сөз баштайлы. Ордолуу элим аманбы, бийик туткан намысты, Калназаровдун уулу айтат саламды. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин билим кени болгон биздин Сайдрахман Калназаров атындагы орто мектебине куш келипсиздер. Билим берген мен окуган ак мектебим, Арубак болчу аман сыйнык мектебим, бир өзүңдөн билим алып жаткан үчүн тамган сулуу эсептерим так мектебим. Биздин мектеп билим башы жайнаган, биздин мектеп таалимди бүт тандаган, сансыз өнөр ээлерин бүт чыгарган таасири күч сыйкырына таң калам. Көктөп бүрдөп жаңы сайган дарактай, мектебимди жакшы көрөм баарынан, тим койсочу каникулга таратпай, мектеп шайы шаңатылып турсун деп. Биздин мектеп 2009 жылы курулуп баштап, 2014 жылы колдонууга берилген. Колдонууга берилген күнү биз аябай кубанганбыз. Анткени бул биздин мектеп бардык шартка жооп берүүчү мектеп. Биз бул мектептен өзүбүздүн жакшы билимибизди ала алабыз деп ишенип айта алабыз. Биздин мектепте жума сайын ишембирик өткөрүп, ар бир класстын өзүнүн бөлүнгөн участогун ар дайым тазалап турушат. Алтыш айтам, А тамгасын үйрөткөн, эне тилде бизди эркин сүйлөткөн, ачып берип турмуштун татаал жолун талыкпай татыктуу тилин билим берген. Мугалимсиз кайдан чыгат акындар? Мугалимсиз кайдан чыксын баатырлар? Акыл берген мугалимди досторум, ата-энеден кем көрбөөгө акын бар. Мугалим түптүү мөмөлүү дарак. Ар бир бутагынан чыган инсандар өсүп чыгат демекчи. Биздин ушул мектептен канчалаган адистер чыккан. Ошолордо инсан болууну биз дагы тилеп, өзүбүздүн мугалимдерибизге миң мерте таазим этебиз. Сайдрахман Калназаров атындагы орто мектепте жалпысынан 488 окуучуга 31 мугалим билим тарбия беришсе, алардын 23-ü жогорку билимдүү, 6-ы атайын орто билимдүү. Мектептин курулушу 2009 жылы башталып, 2014 жылы ишке берилген. Алгач мектеп осогосун аттаганда эле жылуу маанай көзгө ташталат. Мектептин ички жасалгасы жогорку деңгээлде. Бул аткарылган жумуштардан педагогикалык жамааттын уюшкандыкта иш алып барышкандары байкалып турат. Биздин мектеп парламенттик башкарууда, ал милдетти министр, депутаттар аткарууда. Баарын колго алып президент мектепте мыкты тартип жай алууда. Биздин Манаш Жаштар уюму негизинен жыл сайын ушундай райондук турларга жакшы сынактарга катышып, ар жыл сайын жакшы байгелүү орундарды алып келет. Бул жерде биздин жетишкендиктерибиз, грамота жана башка байгелер дагы ушул жерде бүт чагылдырып берилет. Министр депутаттарын файлы мындай жерде өздөрүнүн иштери боюнча так аткарышат. Бардыгы ушул жерде өз документтери менен иштешет. Азыркы учурда мектепте мугалимдер жана окуучулар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Окуу кааналары акыркы үлгүдөгү заманбап техникалар менен жабдылган. Компьютерлер интернетке туташып, интерактивдүү доска менен сабак өтүү мугалимдер үчүн салтка айланган. Мына ушунун үчүндө окуучулардын билим сапаты райондо 36% түзөт. Жалпы республикалык тестирлөөдө эң алдыңкы упай 112,5 түзгөн. Окуучулар ыктыярдуу тестке катышып, өз билимдерин сынап турушат. Ошондой эле биздин мектепте Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Аалам Алпа Айтматов аттуу темада сүрөт конкурсу жарыяланган. Жана ошондой эле ал иш-чараларда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөр аткарылып, эң мыкты делген видео роликтер чогултуп, монтаждалып, районго жиберилген. Биздин мектепте быйылкы окуу жылында
Башкача айтканда 2018-2019 окуу жылында 31 мугалим эмгек жолун баштады жана ошондой эле биздин мектепте 458 окуучу билим алууда. Биздин окуу программабыз эки типте жүргүзүлөт. Биринчи жана экинчи сменада. Биринчи сменада жогорку класстарыбыз, экинчи сменада башталгыч класстын окуучулары билим алат. Негизинен биздин мектепте алдыңкы окуучуларыбыз дагы билим деңгээлин көтөрүүдө жогорку сапаттыкты көрсөтүп келүүдө. Алардан мисал катары айтсак, жалпы республикалык тесттин жыйынтыгынын негизинде предметтик олимпиадаларда облустук турга чейин катышып келүүдө. Жана ошондой эле артыкчылык аттестатын алууда дагы биздин алтын тамга аттестатын алууда дагы биздин окуучулар өздөрүнүн билим деңгээлин сынап келишүүдө. Техникалык база өтө жогорку деңгээлге коюлган. Окуучулар дайыма ошол компьютерлер менен камсыздалган класстар. Окуучуларыбыз дайыма ошо компьютер менен иштешет. Бардык жагынан шарт окуучулар үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы түзүлгөн. Окуучулар интерактивдүү усулдун негизинде мугалимдерибиз сабак өтөт. Жана ошондой эле дайыма биздин сабактар ошол информатика канасында өтүлөт. Жакшы окуп, жакшы жүрүшүм, элге кошкон үлүшүм деген негизги ураанды астына коюп, дайыма ошол ураандын астында билим алып келишүүдө. Дайыма ошол кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө окуучуларыбыз класстан тышкаркы сааттарды жана ошондой эле тарбиялык сааттарды класс жетекчилер үзгүлтүккө учуратпастан өтүп турушат. Мектепте окуучулар арасында акыл ордо, биларман ордо сыяктуу интеллектуалдык оюндар өткөрүлүп, окуучулар өз билимдерин сынап турушат. Окуу жылынын башынан бери мектеп бир канча түрдүү долбоорлор менен иштешип келе жатат. Алардын бири USAID-тын келгиле окуйбуз долбоору. Бул жер биздин китепканабыз. Бардык окуучулар ушул жерден өзүнө керектүү китептерди алып окушуп, жана ошондой эле кайра китепканабыз китепкана башчысы Сейитова Үпөл эжеке кайра китептерди тапшырып беришет. Биздин окуучулар китеп менен камсыз болуу проценти бул 92%. Орус классикалык китептери бар. Ошондой эле бул жерге окуучулар кирип, көптөгөн кызыктуу маалыматтарды алса болот. Ал эми бул жерде окуучулар атайын китептерди алып отуруп окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу ата-энелер, окуучулар, калайык калкка тең караган калыстар амансыздарбы? Бүгүнкү келгиле окуйбуз долбоорунун негизинде уюштурулган Апам жана мен аттуу таймашыбыздын катышуучуларын тааныштырып кетейин. Апам жана мен аттуу таймашыбыздын максаты ата-энелер жана балдардын ортосундагы окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү, ошондой эле ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы мамилени жакшыртып, тыгыз байланышта болуп туруу. Агарып таңдын атышы, кызарып күндүн батышы, эзелтен калган салт экен, кыргыздын салам айтышы. Демекчи, кезекти саламдашууга беребиз 4-Б классынын окуучусу Нуриза апасы Света менен. Амансыңбы асылдарым аталар, урматтарым эжесимби апалар. Бүгүн бизде чоң салтанат анткени асыл жандуу апаларга арналган. Кызылды кийип кирлеткен, кызгалдактай бой жеткен айтылуу кыргыз калкына кызыңар айтат саламымды арбаңыздар. Кезекте көркөм окууга беребиз 4-А класс Самаган апасы Жаңыл менен. Асман жактан кат-кат булут калдайып, адыр жөндү имерчиктей айланып,
Çakmak çağıp, çart çurt edip çağılgan, kara nöşür, tökköy turan kamlanı. Açık gündün bir kölgönün karaçı, köynök giybey oynup ketken balası. Uşul nöşör ja basa dep umduma, üyde tınbayt enesinin sanası. Taşol, belek kıldın mı arnadın, kun kelet jaratkanın nasip etse, ak sütündü mağa bergin men aktarımın. Eneke, kantip tazim etmeyim sağa, Taşolda asıl zat yok senden başka. Kımbatsın, bağ jetkizsin sen men üçün, özündü tenge albayım hiçbir canға. Merimine çılınamın erkeletsen, et жүрөгüm ezilet kop uğulum desen, sen oruba mından arı men oruyum, töğümde jir sıyım körüp aslenem. Akıl dengizden tereң, bilim тоодон бийик. Акылыбыз кенен болушун кааласак, сөзсүз түрдө китеп менен дос болуубуз зарыл. Кийинки кезекти жомок аткарууга беребиз. 3-Б классынын окуучусу Сезим апасы Нуржамал эже менен. Күнү эрте менен чыгам. Эрте менен чыгам, бир пәселер күн вакыт калат. İşim olsa çaçıman mı? Kaysı verin yaşasın bilbeyim. Emine kısam eken. Men gezgiçen gibi kırısıp kettim. Kursaq böyle toyğuzarım, ağzım açıp ketti. Kursaq deyam kursaq eken de. Men kaçam tuturum koy. Kursaqты toyğuzup alıp, anan keyin iş kılayım. Kursaq açtı. Жакайчы. Жакашында. Ой. Сен башың не чоң? Başımda akılım var. Men akılım menen işteyim. Акырын көйкен ба? Кумурска. Болду кое турчалыңды тербей дарыңды. Бердериң менен ичке? Az jeyim, göy işteyim. Ömür menen jarışıp, kun menen jarışam. Oy, ömür menen jarışam. Күн менен жарышам деп па? Кумурска. Буттарың неге ичке? Көп басам, жанды кечке чогултам. Иштер манекесиңер да. Мага акыл үйрөттү. Бараке, бал көрмөзүп койчу. Кандай жумуш кылгандарыңды мен дагы көрөйүн. Сен күчтүү окшойсуңар а кумурскалар. Башыңа караганда. Başı çoğ bunun, başı çoğ. Men senin janında oturup bunun baarın düşündürüp bere albayım. Eğer de çındak bilgin gelip жатса, anda men arkamam var. Sen arkama ben görmeye kalam da, Kumuska. Anake, Kumuska qanday işep baratken göreyinçi. Bu жақта көп çöptөр turат, Kumuska. Buların neler eкен? Айтып берчи мага. Bu süt çöp, bu жаңыле чыккан кичинекей чимелилерге жакшы тамак болот. Анаркылар үчүн аркылар. Бул кургак çöp, bunu suga salsak hiç su болбойт. Ошондуктан биз уюбузду ичине жана сыртына коебуз. Кумурскалар көп. Мен мына жерде да уюп туратыр көрөйүнчү. Кумурскалар көрүнбөйт го бул жерден. Кумурскалар. Мына жерде. Чыкты мына кумурска. Кана мынада бир чоң кумурска чыкты го. Кана кумурска. Мына чоң жалбырак. Кандай жалбырак? Бул соргок çöp. Бул өзүнүн жалбырагы менен сууларды өзүнүн тамырына коя берет. Бул дары чөптөр экен да бар, бул жакта тургандар. Ооба. Кумурскалар силер бар жокту билесиңер. Ошодон кийин кумурс жалпы жаталап, иштерман, акылдуу, чыдамдуу болуп калат экен. Көрдүңөрбү? Биз адамбыз го. Биз дагы иштерман бололу, эмгекчи бололу. Кой мен ишимдин аягына чейин чыгарбасам болбойт. Мен кумурскаларга мен буяк болгум келбейт. Мен иш кыламын.
Мен иш кыламын азыр. Караке менин күрөгүм аякта калды. Мен бүгүн арыкты аяна чейин чабадым. Караке, бисмилла. İşteyli. Жалко болбойду. İşteyli. Muna ben dağ çöplerden türlü dağlarda жасайм. Mağa gelip şpat alıp ketkile. Ben dağlarda жасайм. Gelgile, dağını içkile. Muna ke, iştegile. İştesenge buna nalda bolat, ırda bolatken bar жок болот. Калыстар тобуна сөз кезегин узатабыз. Мына бүгүнкү кеңде окуучулардын негизинде башталгыч класстардын окуучуларын окуп күнүмдөрүн кырктандырууга ата-энелердин жана коомчулукка тартуу боюнча апам жана мен деген конкурсту жабык деп эсептейбиз. Бүгүнкү биздин конкурсубуз аябай жогорку деңгээлде өттү. Рахмат ата-энелер, окуучулар силерге окууларыңарга ийгиликтерди каалайм. Birinci orundu iyileyen Sezimay apası Nurcan'a sıylanmadı. Терең билим берүү менен келечекте интеллектуалдуу окуучуларды тарбиялап чыгарабыз деген сөздү тутунушкан Сайдрахман Калназаров атындагы орто мектебинин педагогикалык жамааты учурда мына ушундай демилгелүү иштердин демилгечиси болуп күн кечиришүүдө. Жаңы имаратка ээ болушкандардан бери педагогикалык жамаат көңүл чордоонун окуучулардын терең билим, татыктуу тарбия алууга бурушкандыгы колго алаарлык саамалык деп билебиз.